Урматтуу Замирбек Курамаевич, азыркы мезгилде мен бул жакта сотторго биздин кесиптештер айткандай абдан нааразылык көп да. Муну сиз деле билсеңиз керек, себеби адилетсиз чечимдерди чыгарган соттор бар. Адилетсиз чечимдерди кайсыл себепте чыгарат? Бул эми прокуратура кызматкерлери тергөөдү көзөмөлдөйт да, туурабы? Ошо тергөөдү жакшы көзөмөлдөбөгөнүн себебинен анан ошол эле учурда бир коррупцион элементтер аралашканда ушундай адилетсиз чечимдер чыгарып калып атат да. Бул эми биз көрүп келе атабыз. Бизге жарандар кайрылып атат, ыйлаган жарандар абдан көп да. Анан мына өзүңүз жакшы билесиз, 2010 жылкы Ош, Жалал-Абад областында шаарларындагы каргашалуу кандуу окуядагы күнөөлүүлөргө азыркы мезгилге чейин укуктук баа бериле элек да. Эмне ошентип тергөө 13 жыл, 14 жыл болуп кете береби терилип, чоюлуп? Сот качан чечим чыгарат? Рахмат. Сот качан тергөө аракеттери, иштери бүткөндөн кийин юридикалык жактан баа берилет. Эгерде ал тергөө бүтүп сотко өткөрүлө элек болсо, аны биз азырынча баа бере албайбыз. Прокуратурага ушул иш боюнча айтып коюңузчу. 2010 жылкы каргашалуу кандуу окуя Ош, Жалал-Абад шаарындагы өзүңүздөр билесиздер. Күнөөлүүлөр аныкталдыбы? Тергөө эмне болду? Аягына чыктыбы, чыга элекпи? Урматтуу депутат, ал жерде көп иш козголгон, абдан көп иш. Бир канча иштер сотко кеткен, айрым иштери бүгүнкү күндө да тергелип атат. Мен толук маалыматты чогултуп сизге маалымат берели. Эртерээк эми укуктук баа берилиш керек да, уже жыл өтүп атат, 13 жыл өтүп кетти. Анан урматтуу Замирбек Курамаевич, жана кесиптештерди айтып атат да, райондун станция, анан область, анан Верховный сотко чейин барып атат да, соттор аябай чозулуп кетип атат да. Райондук сот адилеттүү чечим чыгарса, прокуратура туура эмес чечим чыгардың деп обжаловать этип областтык сотко жазып коюп атат да. Бул ушундай учурда кандай бир укуктук баа берилиш керек? Укуктук баа буларга ошол сот, прокуратура даттангандан кийин ошолорго юридикалык баа берип чечим кабыл алынгандан кийин баа берилген ошол болот. Эми прокуратура биринчинин экинчи инстанцияга даттанып атса, булардын өзлөрүнүн укугу өзүчө. Анан мага караганда булар өздөрү жооп берсе жакшы болот эле. Прокуратура жооп берип коюңузчу. Рыспек Исламович, сиздин сурооңуз туура эле. Азыр ошондой фактылар болсо, биз ар бир сунушту карап атабыз. Прокурор жазган сунуштардын сапатыны биз эң биринчи местага коюп, негиздүүлүгүн карап, прокурор негизсиз сунуштарды берсе, биз аны жоопко тартып атабыз. Жок, андай учурлар аябай көп болуп атат. Ошон үчүн соттор адилеттүү чечим чыгара албай жатат. Сотторго ошондуктан нааразылык көп туулуп атат. Муну прокуратура башынан жакшы көзөмөлдөш керек да. Сиздерде андай учурлар болбой жатат да. Ал багыт боюнча иш жүрүп атат. Биз азыр айтып атам го, мен ар бир сунушту азыр мыйзамдуулугунун негизиндүүлүгүн биз карап текшерип, анан жыйынтык башкы прокуратура тарабынан биз коллегияда карап атабыз, чогулуштарда карап атабыз. Сиздер эми тергөөдү жакшы көзөмөлдөшүңүздөр керек да. Сотторго аябай бир ыңгайсыз шарттар түзүлүп калып, анан ошонун себебинен сотторго нааразылык көп туулуп атат.